Кыргыз кодекси. Адат. Кайрымдуулук кошумча. Жамандык жакшылыкка элибиздин бири-бирине көрсөткөн жардамы, урмат сыйы. Ар ким алына жараша акча, мал, кийит, эгин-тегин, чөп-чар, отун-суу жай айтат. Берешен элибиз ортодон чыгарып, белгилүү өлчөм чыгарат же биригип мал соет. Ал шарттуу түрдө болуп, ыраажа деп да аталат. Айыл арасында же тууган ичинде жоону жукалардын башына жаманчылык түшсө, бир жеңден кол бир жакадан баш чыгарып, ага өмөчөктөп жардам берүү, жеңилин жерден, оорун колдон алуу биздин элде бар. Кошумча чогултуу элибиздин урматы. Сооп тилөө. Адамгерчиликтин бир түрү. Бирөөлөрдүн керегине жароо, бейбечараларга колдон келишинче каралашуу. Аны нарк билгендик кылып катарга алып жүрүү. Жоону жукаларга тамак аш, эгин-тегин берүү. Кийим-кечектерин эски ускуларын чечип кийгизүү. Бул тилемчиликтин айырмаланат. Биз учка айткан соопчулук, соопко каалуу, соовун алуу, соовун тийгизүү кыргызда абалтан болуп келген. Мындан биз жармач кезде жардамы тийген соопко калган өңдүү кайтарымдары да болот. Ажат ачуу. Бул зарылып турган адамдын керегине жаруу, анын башына түшкөн кыйынчылыктан куткара туруу. Ажат ачууга ошол адамдын карызын төлөө, ажатчыл береселерин көздөө, же аласасын ал адам кечип жиберүү, карыз бирдеме берүү, кириптер адамдын башын бошотууга жардамдашуу сымалдар мисал боло алат. Андайлар тууралуу ажатчыл адам ал жок дебейт, ал ажатка жок, өңдүү жөрөлгөлөрдө сөздөр айтылат. Ажат ачкандар элдик адамдар. Айыл ичи мындайлар менен сыймыктанат. Мурас калтыруу. Бул атадан калган байлыктан, мал-мүлктөн балдарына, жакындарына үлүштүрүлүшү. Көз өткөн ата-энелердин жесирин мал-мүлкүн жакындары эч ара калыс кармап, шарттарына карата, жакындыгына жараша, улуулата балдары, кыздары да бөлүшүп алуу. Жаш жетимдер мал-мүлкү менен жакындарынын колуна өткөн учурда болот. Мында эс тартып, мал башка ээлик болгуча ошол жакын туугандарынын көзөмөлдүгүнө жүрөт. Туугандыктын шарты боюнча жетим жесирине элибиз өтө кайрымдуулуктун чегине жетчү. Бертик суроо. Бул бээлин окастап, мертинип калган адамды эмдөө аракети. Илгери элибиз көбүнчө боз үйдө тургандыктан бала бакыра өзү көрүнбөй туруп, сузгуну эшиктен үйгө сунчу. Үйдүн адамдары аны дароо түшүнөт. Өзүлөрүн көргөзбөй сузгуга колунда баарын салуу. Көбүнчө ага уун, май, эгин, туз, эт, сүт өңдүүлөр түшөт. Бели мертинген аны ошол турушу боюнча бышырып ичет, жейт. Мындан ооруга даба болгон. Азыр деле айрымдарды тигинден мындан бирдеме суроочуларды бертик сурагансып деген өтмө мааниде сөз айтылып жүрөт. Түлөө же тилөө. Бул ар кандай кырсыктардан аман калганы же алыска аман эсен барып келгени үчүн жаратканга ыраазы болуп мал союп, этин бышырып элге таратуу бата алуу. Түлөө көбүнчө катуу уруп айыкканда, кыйналып аман эсен көз жарып алганда, бийик жерден жыгылганда, оор кырсыктан башы кутулганда берилет. Түлөөгө адатта кой, эчки, козу улак, тай торпок өңдүлөр союлуп жүрөт. Аксар башыл айтуу. Жүрөк сезген кырсыкты алдын ала болтурбай коюуга жасалган далбас. Кудайдан шыбага күтүү үчүн айтылган өтүнүч. Кудай, аксар башыл деген сөздүн артында ушул кырсыктын аман калса, кой соем, кан чыгарам, түлөө өткөрөм. Аксар башыл башы сары, ак кой соем деген маанини билдирет. Албетте, сактасаң сактайм деген Кудайдын шерти бар. Баш ыргытуу. Бул жакшылыктын жышаанасы. Бирөөтөлүү иштердин натыйжасы үчүн жандыкты курмандыкка чалуу. Тактап айтканда, кыргыздар боз үйдүн түндүгүн адеп көтөрүү учурунда ага атайын арнап кой, эчки, а мүмкүн бардарлар тай торпок союш салты бар. Бул устун көтөрүүдө да бар. Ал аркылуу кутмандуу карыялардын, набаттуу байбичелердин, журт жакшыларынын, билермандарынын, улуктардын баталарын, алкыштарын алуу наркы болгон. Ушул үй куттуу болсун, балдар төрөлсүн, кыз чыксын, алардын дендери сак, курсактары ток, көңүлдөрү чак болсун, үй ээсинин мартабасы артылсын. Садага чабуу. Бул адамдын алтын башынан алыстан, кан майдандан, кандайдыр бир кырсыктан Кудай жолунан аман келгенин, эл журтун көргөнүнүн шарттуу белгиси катары улакты мууздап, өпкө жүрөгүн дароосу уруп, башынан ырымдап тегиретүү, Кудайга жалынуу, үйдөгү сүйүнүч, ыраазылык, адамды урматтоочулук. Бул үрп адаттын мааниси терең. Кыргыз кодекси.